Ассаламу алейкум, урматтуу достор, жалпыңыздарга салам. Биз 2 күн 3 күндөн бери колго үйрөттүк. Бул уже бүгүн эми тамак бергенди үйрөтөбүз, достор. 2 күн колго көндүрүп, азыр свободный тамак жеп калды. Анан тамак жеш боюнча азыр мен силерге кененин айтып берем. Түрдүрбөй көрүп отуруңуздар. Урматтуу достор, постоянно тамак бергенде сөзсүз кол менен бересиңер. Жана капаста конуп турган жеринен ыргытып, өзүнө берип коюп, өзү жей турган кылбаш керек. Эмнеге дегенде адам менен байланышы только тамак аркылуу болот. Тамак байланыштырып турат. Анан болушунча перчатка менен тамак бергенди үйрөтүш керек. Себеп дегенде алыста жүргөндө перчатканы көргөндө уже келе турган болуп калат. Бул эч кандай ышкырыкка, кыйкырыкка үйрөнбөйт өзү негизи. Ышкырык просто анын көңүлүн бурдурасыздар, анан перчатканы көтөргөндө уже келип туруп перчатка менен жей турган болот. Ошон үчүн постоянно перчатка менен беришти үйрөтөбүз. Анан достор, биз алып келгенине уже 3 күн болуп калды. Башында 3 күн колго көндүрдүк. Адамдын жанында свободный тура турган кылып. Bundan мурунку видеодо айтып кеткем. Биринчи адам менен связь кармаш керек. Кенен тура турган болуп, азыр мына беймарал турат. Уже коркпой калды адамдан. Адам эч кандай коркунуч жаратпайт экенин билип калды. Андан соң 3 күн жон гана тамак бере беребиз. Курсагын тойгузуп, өзүн комфорт кылып, адамга көндүрүп туруп, анан 3 күндөн кийин мен буну ачка коюп койдум 2 күнгө. 2 күн эчтеке бербедим, уже адамдын колунан жей турган кылып. Азыр уже свободный колдон жеп атат. Андан мурун колдон жебей аткан, коркуп аткан адамга жакындаганданчы. Азыр мына кенен эле жеп коет, кеңири. Анан достор, тамак боюнча көп жырткыч куштарды баккан адамдар көбүнчө эле эт бере берет да. Мисалы, помойный немеден койдун эти, уйдун эти кылыпчы. Ал өтө туура эмес, достор. Постоянно бергени болбойт. Мисалы, мен азыр берип атам. Азыр просто жумуштан келген үчүн, башка эт жок болгон үчүн берип атам да. Анан основной буга эт бериш үчүн өзүнүн чымчыктарды атып бериш керек. Анан чычкан, пычкан, ушуга окшогон нерселерди бериш керек да. Булар негизи природада ошондой эт жейт. Мисалы, канаттууну бергенде, көгүч көмбү, таранчуу бергенде булар сөөгүн кошо жейт. Сөөгүн жеген сайын буларда сөөк калория бөлүп чыгат. Булардын өздөрүнө күч кубат бере турган. А бул уйдун этинде, койдун этинде андай нерсе болбойт. Ошон үчүн постоянно эле койдун этин, уйдун этин бере берген болсоңуздар, 1 ай, 2 ай бергенден кийин эле бунун тырмактары слабыйлашат, тумшуктары слабыйлашат, анын тумшугунда жарака кетет, уже күч калбайт да, мындайча айткандачы. Ошон үчүн постоянно койдун этин берген болбойт. Берсеңиздер болот эми 2 күн, 3 күн, 4 күн, 1 жума берип, андан кийин уже чымчык менен аралаштырып бериш керек болушунчачы. Анан достор, бунун тамактандыргандан эң важный нерсе режимди кармаш керек. Мисалы, бүгүн эртең менен бердик, анан обедте бердик, анан кечке амал бердик кылып, эсти кечке тамак бере турган болсоңуздар, бул уже жыр топтойт. Жыр топтогондон кийин веси көбөйөт дагы, анан уже жапайлашып калат. Уже үйрөтө албайсыздар. Вообще канча аракет кылганда ham уже үйрөнбөйт адамгачы, жапай болуп калат. Ошон үчүн сөзсүз тамагын убагында бериш керек. Анан үйрөтө турган, тренировка кыла турган маалдарда курсагын ачырасыздар болушунчачы. 1 күн, 2 күн тамак бербей туруп, анан алып чыгабыз. Ошондо адамды уга турган болот. Чакырганда сразу келе турган болот. Курсагын ачырып туруп алып чыгыш керек да. Анан эң чоң ката, мисалы, көпчүлүк адам бакканда бунун весин карабайт да. Весин карабайт. Бул мындайча айтканда неме сыяктуу да. Мындай спортсмендер сыяктуу эле болот. Өзүн бир весте кармаш керек. Если 800 граммбы, 800 грамм боюнча алып кетиш керек. 1 килограмм, 1 килограмм боюнча, 1,5 килограмм ошол веси боюнча. Если андан көбөйтүп жүргөн болсоңуздар укпайт. Түшүрүп жүргөн болсоңуздар слабыйлашып кетет. Буну анан
көп айтат, мисалы үйрөткөндө мен укпай атат, чакырсам келбей атат, же мисалы үйүндө үйрөтөт да, чакырса келет, а сыртка алып чыкканда уже келбей коет, кетип калат же качып кетет, ушундай болот. Ал эмнеден болот? Ал ошо достор вестен болот. Мисалы азыр бунун веси 1 килограмм 200 грамм боло турган болсо, мисалы биз коюп туруп чакырып көрөбүз да, эт берип чакырганда, если ал келбей турган болсо, значит ал уже веси көп. Укпай атабы, уже веси көп. Значит, анын весин түшүрүш үчүн ар кандай кылып түшүрсөк болот. Мисалы берип аткан этте мондо кан бар, кан аралашкан. Ошол канды сууга салып туруп, этин жумшартып, агартып туруп беребиз. 2 күн, 3 күн берсеңиздер уже вес таштайт бу. Вес таштап туруп 1 килограммга түшөт. Дагы чакырып көрөсүздөр. Если дагы келбей турган болсо, дагы түшүрө бересиздер. Качан адамды угуп, мындай этти көргөзгөндө реакция кыла турган маалга келгенде, чакырганда сразу келе турган. Ошол маалда бересиздер дагы, анан ошол маалда весин көрүп аласыздар, таразага тартып туруп. Кайсы весте сиз менен байланышта болуп атат. Мисалы 800 граммда болуп атабы, уже 800 граммда кармаш керек, сөзсүз. Анан былчылдатып эле, эт берип эле, былчылдатып, семиртип, томпок кылып алган болсоңуздар, ал уже тооктон айырмасы калбай калат, укпайт сиздерди. Ошон үчүн эң чоң ката бул вести карабагандык да. Көпчүлүгү билбейт. Мисалы мен да биринчи бакканда 2-3 ителгини качырып алгам. Ошондой кылып бере бергем, жеселе бере бергем, зордоп бере бергем, ошентип анан качып кете берген. Ал нерсени үйрөтө турган сабакты карасак, ютубта бир дагы жок экен, кыргызчасы, өзбекчеси дагы жок, казакчасы дагы жок. Ошонун айынан бул видеону тартышка туура келди. Чтоб башка адамдар дагы үйрөтүп аткан болсо, көрүп үлгү алсын депчи. Бул достор азыр уже экинчи бөлүк. Мындайча айтканда, биринчи бөлүгүн көрө элек болсоңуздар, сөзсүз кирип көрүп коюңуздар. Биринчи бөлүгүндө биз 3 күн бою колго кеңири кондурганды үйрөткөнбүз. Болбосо биринчи жапайы маалында качат адамды көргөндө. Ал жака качат, бул жака качат. А биз 2 күн, 3 күн колдо кармадык. 2 күн, 3 күн жөн эле бере бересиздер эттичи, колго көндүрүп алыш үчүн. А колго көнгөндөн кийин уже кичине курсагын ачырабыз. Ачырып болбой калганда уже айла жок, колдон жей баштайт. Бул деген уже адамга дагы бир кадам таштаганы да. Азыр мына этти берип атабыз. Ушинтип этти берип 3 күн, 4 күн азыр мен эми 3 күн, 4 күн катар киргизгенин пайдасы жок. Экинчи этапта уже 3 күн, 4 күн кол менен берем. Этти берем, андан кийин уже мага көнөт. Достор, кадимкидей көнүп калат, колдон жегендичи. Анан уже 3-чү этапка келгенде, достор, уже дагы курсагын ачырасыздар. 2 күн, 3 күн курсак ачырып туруп, уже кичине расстояние коебуз. Бир 20 метр. Жок, 20 метр көп болуп кетет. 1 метр расстояние коюп туруп, этти кармап турасыздар. Өзү секин жакындайт. Жакындап келип туруп жейт. Уже курсагын тойгузасыз. Уже экинчи күнү уже 4-5 метр берактан кармап туруп, этти көргөзөсүздөр. Уже көнүп калган. Адамга келет, колуна чыгат, жейт. Курсагы тойду, уже айлангысы келип атат. Ошентип анан расстоянияны чозуп кете бересиздер, достор. Уже канчалык үйрөнгөн сайын уже 300-400 метрге чейин алыстыктан келе турган болуп калат. Ошол деңгээлге жеткириш керек 3-чү этапка чейин. Азыр бизде экинчи этап жөн эле колдон жейт. Ал. Уже курсагы тойду. Жейсиңби? Ошо, урматтуу достор, катталып койгула. 3-чү этапта уже расстоянияда чакырганды үйрөтөбүз. Буюрса, достор, ушул эле этап менен кетсеңиздер баардыгы үйрөнөт, достор. Анан мен да башында билбей тура эмес берип алып, минтип алып, шашылып коюп, учуруп ирип, уже болбойт окшойт деп бакпай коюп, кийин анан мен башка мамлекеттеги мүнүшкөрлөрдү көрдүм. Ар мамлекеттеги мүнүшкөрлөрдүн видеолорун көрүп отуруп, баардыгынан информация топтоп туруп, анан үйрөткөндө уже жакшы үйрөткөн. 2-3 жолу охотага дагы чыктым, сонун болуп, кийин жумуштар көбөйүп кетип, бошобой калдым. Азыр эми бул полный үйрөнгөн нерселерим силер менен бөлүшөйүн деп атам. Анан, достор, комментарийде көбү жазып атышат, кыргызча сүйлө, андай сүйлө, анан бул ителги эмес, бул мындай эмес. Достор, анын баардыгы ооба туура, силер айтканыңар туура, бирок бул видеонун максаты жөн гана үйрөнүш да. Бул ителгиби, кушпу,
бүркүтпү, бардыгы эле бирдей эле болот почти. Мындайча айтканда үйрөтө турган системасычы. Силер үйрөнгөнгө эле маани бергиле, эми сөздөрдөн любой эле адам жаңылышат, ачыгы. Балким муну дагы башкача деп атайттыр. Эми менин оюм боюнча ителгин түрүнө кирет да. Өзү негизи неме шумкарлардын түрүнө кирет экен. Анан неме ылаачын деп коет экен. А мен жалаң орусчасын көргөн үчүн мага сокол сапсан деп информация келген. Ошол достор, бүгүнкү берүү тамактандырыш болду. Мен азыр могу колум менен берип атам, бул деле тура эмес өзү. Негизи перчатка менен бериш керек. Мен азыр бул жакка коюп перчатка менен берсем, съемкага неудобный болуп калат. Ошон үчүн кол менен берип атам. Ошондой урматтуу достор, подписка таштап коюңуздар. Кийинкисинде достор, буюрса 3-чү бөлүктө алыстан чакырып, колго көндүрүп, колго кондуруп ошоларды көргөзөбүз. Жалпыңыздарга рахмат, толук көргөнүздөр үчүн. Ийгилик.